Кыргызстандын да бейиштин төрүндө болгон табияты бар. Жеңил мындай бир сарымсактын жеңил даамы келет. Ой жүгүртүүсүн өзгөртө алган. Күндөлүктүү улантабыз. Бул мен токтогон бөлмө, мейманкананын бөлмөсү, жатакананын бөлмөсү. Терезеден укмуш бир токой көрүнөт. Жана бизде Кыргыздагы Тянь-Шань карагайлары бар го. Мына ошондой карагайлардан турган токой экен. Мына ошол токойдун ортосунда борборунда жайгашкан мейманкана. Аябай жайлуу, таза, тейлөөсү дагы жогорку деңгээлде. Бардык нерсе каралган. Ысык суу, муздак суу, абасы аябай мээлүүн, анан тынч. Аябай тынч, мындай жүрөк эс ала турган, сакина бар, сезилип турган бир айыл. Барла айылы. Мына ошонун борборунда мейманканадабыз. Анан мага жергиликтүү элден аябай эки мындай эсте калаарлык белек болду бүгүн. Бул мына шалгам ичимдиги. Шалгам суусу деп коет экен. Шалгам бизде мындай көк болот го. Буларда кызыл. Анан мен ойлодум, бул менимче кызылча болсо керек. Мен түрк тилин анча биле бербегендиктен, бирок даамынан окшоттурдум. Бир ичкенде жеңил мындай бир сарымсактын жеңил даамы келет. Ичкиликтүүлүгү аябай сонун, иштекти ача турган даамы бар экен. Эгер биз жактагы ишкерлер мына ушунун технологиясын тапса, байланышып, эгер ушуну чыгара турган болсо, караңыздар, кадимкидей бренд менен чыгарат экен. Менимче базары аябай жүрсө керек эле. Илгери менин эсимде сирке деген болот эле. Бул уксус, тамакка даамын чыгарганды кошо турган. Азыркы Кытай уксустары эмес. 95 градустагы спирт уксусу эмес. Кадимки жүзүмдөн, будайдан жана башка азыктардан алынган уксустар болот эле. Сирке деп коет. Мына ушул сирке катарында тамакка кошсо аябай иштек ача тургандай. Анан мен кызылчанын касиети жөнүндө да көп уккам. Жана бул аябай менимче пайдалуу, анан өтө өткүлүктүү ичимдик болсо керек эле. Урматтуу ишкерлер, мына бизнес идея. Анан экинчи белек жергиликтүүлөрдөн мага мына ушундай бир бейиштин тамагы деп аталган бир тамак келди, мөмө келди. Муну бизде анжир деп коет го, анжир. Мунагы көрдүңүздөрбү? Бизде анжир деп коет. Бирок биздеги анжирдин бир айырмасы жалпак жана сары болот, билесиздер. Азыр Бишкекке да анжир келе баштады. Өткөндө бир даанасын 50 сомдон сатып атат. Мына ушул анжир, бул анжирди мен билем, бизде кагын сатат. Ал кичинекей мына ушу түймөдөй болуп кургайт, жана ошону жейт. Бул анжирдын кагында бир 100дөн 1 даамы калса калат, калбаса жок. Мына өзүн жеген, мына ушундай бир рахат. Аллах субхана ва таалага чексиз макталар болсунки, мына ушул анжирдын Барла айылында мага ооз тийгизип атканына. Өтө өкүнүчтөмүн. Тилекке каршы камера аркылуу силерге буну жедире албайм. Бирок тилейм, бардыңыздар мына ушундай шириндиктерди жеңиңиздер, Аллах жолунда силерге Аллахтын урматын сезиңиздер. Азыр мен Барла айылынын мындай тосуп турган бир тоо бар. Ошол тоонун берки бетине келдим. Бул жерди атайын şu biz baratırgan жерди көрүү үчүн, зыярат кылуу үчүн байма-бай ушул
адамдар келип турат экен, жана аларга ыңгайлаштырылып мына ушундай жолдор оңойлаштырылып кылынган экен. Бул тоону Чамдагы деп коет экен. Тагыраак айтканда Арча тоосу. Чындап эле бул жерде кылым карыткан, ушу биздин Кыргызда эле арчалар бар экен. Окмуш табияты биздин табиятка окшоп кетет. Мына жагында жана биз айткан айырлы ири көл, мына ушул жагында, ылдыйында. Бул жакка келгенибиздин себеби заманынын залкар окумуштуусунун бири, ислам мужахиттеринин бири, белгилүү Бериуззаман Саид Нурси устаздын кадам издери баскан жерлер. Тагыраак айтканда, ал зат мына ошол сүргүндө жүргөндө барлык айылында кезинде конвойдон уруксат сурап, ушул жактарга келип, бир 20 күн, кээде 10 күн өзү жалгызданып, ой жүгүртүп кетчү экен. Эми ал кезде бул жактарда адамдар болбосо керек. Ушундай бир жапайы токой. Бирок азыр деле бул жака байма-бай адамдар келип, имараттар түшүп, өзүнчө туристтик комплекстер курулганына карабай, дагы деле мындай жалгызданып, ой жүгүртүүгө өтө ыңгайлаштырылган жер экен. Караңыздар, кандай бир көркөм табият. Мына азыр мен артымдан көрсөтөм. Мына көл, ири көл. Тээ артта көрүнүп турат. Сонун бир аба, мээлүүн, жумшак, мына ийне жалбырактар. Булардын бардыгы албетте кичине бир ой жүгүртүүгө, бул дүйнө жөнүндө, дин жөнүндө Аллах субханала тааланын ааламды жаратуусу, ааламдын сыры жөнүндө ой жүгүртүүгө өтө чоң бир мүмкүнчүлүк берет. Мен мындан айтайын дегеним, Кыргызстандын да бейиштин төрүндө болгон табияты бар. Биз ошол жерде жашайбыз, эмне үчүн ой жүгүртпөйбүз? Эмне үчүн биз өзүбүздүн табиятыбызда табиятка чыгып, Аллах субханала таала менен пикир жүргүзүүгө убакыт таппайбыз. Убактыбыз башка нерселерге ысырап. Сөздү көбөйтпөйлүк. Азыр ушул жерлерде устаз отурган жерлер бар экен, ошол жерлерди белгилешкен экен. Анын арчасы бар экен. Азыр ошол жерге жетсек, иншалла сөздү улантабыз. Мына ушу сүттөй болуп мелтиреп турган ири көл. Şu Arça toosунун боорунан көрүнүшү. Жалал Абадтан Бишкекти карай кетип атканда ушу Токтогул суусуна түшүп бараткан жер бар. Мен ошол жерге да окшоттум бир аз. Караңыздар табияттын окшоштугун. Мынабу кыргакты эгер эске албаганда бул суу экендиги деле билинбейт. Сүткө окшоп аппак көрүнүп турат. Аллахтын табияты не бир кооз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны жөнүндө мен şu 9 жылга жакын, азыр эсептесем баш аягы 9 жылга жакын изилдөө жүргүзгөн экенмин. Жана мунун натыйжасында 67 сериядан турган чакан документалдык бир энциклопедиялык мааниге болгон фильмдер түрмөгө чыкты. Ошонун алгачкы сериясы YouTube каналыман бериле баштады. Таң калыштуусу, мен буга чейин бир ойлоп жүрдүм эле, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын азын олак кичине жылдыргандан кийин ислам дүйнөсүндөгү адам затынын ой жүгүртүүсүн өзгөртө алган, ой жүгүртүүсүн өзгөрүүсүнө салым кошкон. Жолсо мындай айтканда, азыркы тил менен айтканда алп новатор алымдардын өмүр баянын изилдесем деп ниет кылдым эле. Кимди изилдерин билген жокмун. Ага чейин деле кээ бир алымдар менен, чыныгы алымдар менен, окумуштуулар менен жолугуп калам, бир жылда 1-2 ар жактардан чет мамлекеттерге чыгам. Бирок бүгүн менин жашоомдо болгон бир өзгөрүү мен күтпөгөн жерден пайда болду. Мен муну күткөн эмес элем. Бул алым жөнүндө көп уккам. Мындай үстүртөн угуп жүрөм. Саид Нурси, бул алымдын шагирттеринин шагирттери, артынан ээрчигендер менен ушу жолугушуп деле калабыз. Булар деле мындай бир устазы жөнүндө түшүнүктүү бир сөз айтпаган окшойт. Билбейм, мен Саид Нурси жөнүндө билбейт экенмин эч нерсе. Ушул кезге чейин. Үйүмдө, китепканамда ал кишинин орусча,
Türkçe kitapları var. Бирок барактай да элекмин, карадай элекмин. Болгону мына ушул сөздөр деген бир китебин бир эки барактап, анын котормосуна жүрөгүм сыгылып, кайра жаап койгом. Чынын айтсам, бул алым жөнүндө кабарым такыр жок. Эчтеке билбейт экенмин. Жана мен үчүн күтүлбөгөн жерден, балким бұл әлбетте қоқысынан болбоса керек. Бұл жерде әлбетте жараткан жаратуучунун бир сценарийи болса керек. Ошо Бишкекте бир жигиттермен жолугуп калып, бир Куран жөнүндө сөз болду. Таваффук деген Куран бар. Ошол Куран ал жөнүндө өзүнчө бир мүмкүнчүлүк болгондо мен кенен айтып берем. Алхамдулилла, бул такыр башкача бир ачылыш мен үчүн. Биз көнүп калган Куран сөздөрү, аяттары бұл кітепте тақыр башқача сүрөттө. Şu Құранды ачканда эле анын адам колду болбогондугу, Аллах Субхану ва Тааланын бир мөжүзө экендигине ар бир баракта далили бар. Таваффук Кураны бар. Бул жөнүндө сөз кылабыз. Мына ушул Курандын басылмасы жөнүндө кызыгып калдым. Каерден чыгат бул Куранды кантип иштетесиңер? Анан ушуну жигиттер айтып калды, кааласаңыз барып келсеңиз болот. Тарегин беришти. Bir iki günün içinde жол киремде табылып калды. Жана келип, ошол Куран чыгарган жерден хадистермен сүйлөшүп калдым. Типографиясына кирип тартып да чыктым. Ал жөнүндө кааласаңыздар мен шилтемесин берем, ал видеону көрсөңүздөр болот. Өтө көркөм өндүрүш, өтө көркөм өндүрүш. Бир 5-6 мүнөттүк тасмада бүтүндөй Куран чыгаруу конвейерин мен тартып бергем. Жана ошонун көлөкөсү менен мен ушул Бедүзаман устаз Саид Нурсийдин сүргүндө жүргөн Барлаа айылына жолум түштү. Жана ушул айылга келип калдым. Ушул жерге келгенден кийин ал кишинин шагирттери да бар экен биякта. Алар менен сүйлөшүп, өзүмдү тааныштырып, алар да мага устазы жөнүндө мына ушул жерден алгачкы сөздөрдү айтып берди. Чынын айтсам, мен үчүн ачылыш болду. Мен үчүн чоң ачылыш болду. Мен Саид Нурсий жөнүндө эчтеке билбейт экенмин. Эчтеке билбейт экенмин. Ишендирип айтам. Менимче Бишкекте бул устаз жөнүндө билгендер жок деле болсо керек. Мен укканды. Болбосо муну кантип жашырып кармап туруу мүмкүн эле. Кантип бул устаздын окууларын таратпай отуруу мүмкүн эле билбейм. Мен азыр да таң калып атам. Кантип биз ушуну билбедик? Чынын айтканда, мен үчүн бул ачылыш болду, жана мен таң калдым. Эмнеге бул устаз жөнүндө биз Бишкекте билбейбиз? Биз укканбыз, билебиз, Саид Нурсий, Нурсийлер, Нуржулар деген. Бирок мен бул жерде уккан өмүр баян такыр башка. Мен бул жерден түшүнгөн өмүр баян такыр башка. Ойлойм, мен ушу мага берилген мүмкүнчүлүк күндөрү колуман келишинче укканымдын бардыгын көптөн бери колума камера ала элек болчумун, алдым жана сиздерге ошол жөнүндө баяндап бергенге аракет кылам. Менимче кызык болсо керек. Кызыккандарга пайдалуу да болсо керек.